Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде мындай дейді: "Қала набий саллаллаху алейхи вассалам аслу джами'ил хатая хуббуд дуния ва аслу джами'ил фитани ман'ул ушри ва закати" дейді. Пайғамбарымыз өзінің құтты хадисінде бардық қаталардың негізі дүниені жақсы көріштік дейді. Демек, бізден еме қата дегенде еле біз мындай бір адаштықты түсінбейлік те. Бардық күнөөнүн, бардық қата кетіріштіктен, бір кемшілдік қылып қойыштықтың, араздашып қалыштықтың, қысқасы ушығы нәрселердің бардығы хуббуд дуния екен. Дүниені жақсы көріштік. Эми тура дүния биздин бул жашоодо бизге керек. Бирок ошол дүниені махаббат кылып, дүниені жақсы көрүп, качан биз жүрөккө киргизип ала турган болсок, ошондо бул дүние катанын башаты, катанын негизи болуп калат да. Анткени сиздин жүрөгүңүзгө дүние киргенден кийин сиз дүниеге махаббат кылып калганыңыздан кийин болду. Ал дүние үчүн сиз тууган уруктан, жора жолдоштон, кошуна колоң, тааныш билиш бардыгыны кечип коюшуңуз мүмкүн да. Анткенде сиздин жүрөгүңүзгө дүние орношкондон кийин сизде ушундай түшүнүк болот. Ойлосоңуз дагы, жүрсөңүз дагы, турсаңыз да, кандай абалда болбосун, сиз дайым дүниені пикири кылып каласыз да. Бул тууганым эле, кошунам эле, карындашым эле, эжем эле, айкем эле деген нерсе болбой калат да. Ошолорго болгон мээр, ошолорго болгон бир сүйүү калбай калат. Себеби өзүңүзчө ойлонуп каласыз, мен дүние менен бардык нерсени чечип аламын деп. Андай болбойт. Ошодон баштап не болот? Сиздин ката кетиришиңиздин, күнөөлөрдү башталышыга ошол себеп болуп калат да. Ошол заматта эле бир тууганыңыз менен не болосуз? Араздашып каласыз. Бул жерде силату рахим, тууган урук менен карым катнаш кылыш, бул мусулмандын чоң бир милдети болот. Эми ошол жерде тууган урук менен карым катнаш дегенде биз мындай түшүнүп калганбыз да. Тууганың келсе, сен барасың. Келбесе барбай коесуң. Ушул туура эмес. Силату рахим дегени ал карым катнашты үзүп койгондо сен анан ошону улаштыгың, сила деген ошол васыл дейт да. Ошону сен улаштыгың, сен барып туруштугуң, ошондо сен тууган урукту байлаган болосуң да. Ал келсе, сен дагы барып койсоң. Кийин ал келсе, дагы барып койсоң. Бул жөн эле мамиле болуп калат. Келди эле барайын дейсиң да. Качан ал сенден ошол карым катнашты үзүп кое турган болсо, сен ошону уласаң, сен барып ошол сени капа кылдыбы же наразы кылдыбы, кыскасы ошол мамилени үзүп койгон болсо, сен ошону улай турган болсоң, ошондо сени силату рахим деген ошол да. Тууганчылыкты рахим, тууганыңды жакын махрам дейбиз. Ошо жакын тууганы менен байланыш деген ошол болот да. Анан жөн эле барды келди болсо, ал жөн эле мамиле катарында болуп калат. Ва аслу джами'ил фитани ман'ул ушри ва закат дейт. Фитна, бузукулук, бардык бузукулуктардын башаты негизи бул ушур, закетти бербей коюштук. Эми бардыгыбыз билебиздин биздин шариятыбызда закет бар, анан ушур бар. Закет бул эки түрдүү болот. Жандыктардан, ошол жандыктар ошол жайытта оттоп жүргөн жандыктардан. Бул дагы ошол 6 ай жайытта оттоп жүргөн болсо, төөдөн, уйдан, койдон, кой эчке аралаш ушулардан закетти беребиз. Ар биринин өзүнүн нисабы бар, ошолорго жеткен болсо закет берилет. Ушур дегени бул жерден чыккан түшүмдөн беребиз да. Буну бардыгыбыз билебиз. Дыйканчылык кылгандар алар өздөрү ошол жерден алган эгиниден ушуруну берет. Эгерде булда дагы өзүнүн маселелери бар, агын суу болобу же жамгыр суу болобу же суу ташып келип суу береби, ошого жараша ошол ошор деген 10дон бери 100 килограммдан
10 килограммды берет да. Эгерде жанагындай бир эмгек менен келе турган болсо, сууду ташып келип куя турган болсо, анда 20 бери деп айтылат да. Ушул нерселерди негизи бул өзү ошурдагы эле эгин-тигиндин зекети болот да. Зекет бул малдан зекет болот, анан кийин акчадан. Акча эми биздин кагаз жүзүгө өтүп кетти, негизи алтын менен күмүштөн бунун эсеби чыккан да. Нисап деп коет. Азыр 289 миң деп муфтият чечкен. Ошончо акчасы бар адам зекет бериш керек. 1 жыл айлангандан кийин 40тан биrini берет да. Буюрса ошо зекет боюнча дагы бир күн сабак кылабыз. Ушуларды бериштик дагы бул мусулмандардын бир фарзы да. Мисалы көй бирөөлөрдө ошондой бай болушу мүмкүн, бербей жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошол бербей коюштук менен ошо нерселерди ортодогу бузукулук, ызы-чуудун бардыгы ушудан келип чыгат экен да. Неге бербейт деп. Анан зекет, ошур, дагы садака дегенибиз бар, Эми зекет ушурлардын өзүнүн өлчөмү бар. Шарият бизге өлчөп тактап койгон өлчөмү бар да. Ошого жетсе сизге беришиңиз керек болуп калат. Бирок садака мунун өлчөмү жок. Азыр мына Рамазан айы ушундай садака бере турган ай да. Мисалы бечараларга, байларга дагы зекетини берсе болот. Эми садака дегенде ким канчалык берет, ал өзүнүн ыктыяры да. Мисалы 5 сом берсеңиз дагы боло берет. Бирөөгө жылмайып жакшылап күлүп коюштук дагы садака деген. Жолдо бир адамга зыян бере турган нерсени алып ташташтык дагы садака деп айтылган да. Ошол сыяктуу эле сиз өзүңүз күчүңүз жетишче беришиңиз бул садака болот. Эми садаканы дагы бир экиге бөлүп алсак болот да. Мындайча айтканда, садакатун жария, анан садака эле деп коет. Садакатун жария деген дайым уланып турган садакалар бар. Сиз бир жолу ошого чыгарып коесуз, бүттү. Ошонун сообу сизге жетип тура берет. Экинчиси жөн эле бир эле берип коесуз. Мисалы бир бечара муктаж экен, сиз ошого садака деп туруп 1000 сомбу, 500 сомбу, 100 сом ал ченелүү эмес. Өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыкканды бересиз. Бүттү. Ошону менен анын сообун алдыңыз, башка сооп жок. Бул мындайча айтканда одноразовый садака дегендей да. Бир бересиз, соопту алдыңыз, бүттү. 1 сом берсеңиз 1 сомго ылайыктуу, 100 сом берсеңиз 100 сомго ылайыктуу садака кыласыз. Эми садакатун жария дегени бул уланып турган садака, токтобойт. Буларга кайсылар кирет десек, мисалы сиз көпүрө салып койдуңуз. Эл өтсүн деп туруп, жакшынакай кылып көпүрө салып койдуңуз, бүттү. Ошо сиз өлүп кетсеңиз дагы, ошо көпүрөдөн өткөндөрдүн сообу сизге жетип тура берет. Сизди эскерет, Кудайым рахмат кылсын, ушул адам ушу көпүрөнү салды эле деп дуа кыла берет да. Бул жүрүп турган, жарий болуп турган, уланып турган садака болот. Же болбосо мечитке салым коштуңуз, же мечит салып койдуңуз. Бул сиз өлгөндөн кийин дагы сизге кете берет. Же болбосо бирөөгө китаба берип койдуңуз, Куран бердиңиз мынакей деп. Мисалы муктаж адам бар, Куран алып окуйын десе, мисалы кары балдарга акчасы жок. Сиз алдыңыздагы мынакей садака деп берип койдуңуз. Ал окуган сайын сизге жетип тура берет. Бул мындайча айтканда многоразовый деп коебуз да. Көпкө. Сиз өлгөндөн кийин жете берет турган. Ушундай садаканын түрлөрү бар да. Ошон үчүн анан пайгамбарыбыз хадисинде дагы айткан: "Изаматал инсан инқата амалуху илля мин салас." Адам баласы өлгөндөн кийин анын кылган амалдарын баары токтойт, бир гана 3 нерседен сообу жетип турат деген дагы. Ошонун бирөөсү садакатун жария деген ушул да. Жари, агып, уланып турган садака. Буга мечит салыш, кыскасы ушул дайым элге пайдасы тиет турган нерсени куруп кеттиңизби? Ушул нерселер бул садакатун жария болот да. Биротоло хадисте экөөсүн да айтып коеюн. Экинчиси валадун салихун ядуу лаху дейт. Биз өлгөндөн кийин биздин артыбыздан 3 нерсенин гана сообу жетип турат. Биринчи садакатун жария, мечит салдыңыз, көпүрө салдыңыз, жолоңдодуңуз, ушуга окшогон сиз өлгөндөн кийин ошонун сообу жетип турат. Экинчиси валадун салихун ядуу лаху дейт. Салих перзент, сиздин калтырып кеткен балаңыз, бирок ошо баланын эки сыпатын айтып атат. Салихун деп, баягыдай салих пенде дейт го, бузук эмес. Аллага ишенген, таква,
ибадат кылган, анан ядуу лаху дейт, экинчи сыпаты. Артынан дуа кыла турган болсо. Мисалы биздин балдарыбыз бар, бирок салых эмес. Ол бала эмес эле, кээ бирибиздин балдарыбыз Кудай сактасын бале болуп калган балдар бар да. Чоңойгондон кийин баш бербейт, айтканды кылбайт, билгенди жасап атат да. Кээ бирөөлөрдүн балдары бар, жакшы, айтканды кылат, бирок дуа кылышты билбейт. Атасы өтүп кетти, дуа кылышты билбейт. Бирөөдү чакырып келип Куран окуп, дуа кылып коюңуз атама дейт да. Бул биздин кемчилдигибиз, урматтуу жамаат. Бул өтө чоң кемчилдигибиз. Биз аны түшүнүшүбүз керек, билишибиз керек. Сени чоңойтуп, бул дүйнөгө келишиңе себепчи болгон ата-энең өтүп кеткенден кийин сени окутту, үйлөдү, өзү жебегенди жедирет да, туурабы? Мисалы үчүн өзүң кийбегенди балам кийсе экен деген адамда, атада ошондой ой болот да. Өзү ата жетпегенге балам жетсе экен, мен кыйналып жашадым, балам кыйналбасын деген ата ошондой жашоодо жашайт. Ошентип чоңойтуп койгондон кийин бала өзүнүн керектүү жашыга жеткенден кийин, мындайча айтканда бир 18 жаштан кийин бүттү да. Атасы өтүп кете турганбызга дуа кылышты билбейт алчы. Ошон үчүн биз балдарыбызга эртең биз өтүп кете турган болсок артыбыздан дуа кыла турган балдарды калтырышыбыз керек. Анын бир эле себеби мечитке алып келиш керек, дини таалим тарбияны бериш керек. Мен өлгөндөн кийин ушундай дуа кылып турган деп айтып коюшубуз керек да. Эми алар кылбайт эмес, алар билбегендиктен кылбай жатат да. Үчүнчүсү илмун юнтафау бихи дейт. Калтырып кеткен илми. Ошол илмиден башка адамдар пайдаланып турса. Мисалы сиз бирөөгө досуңузга, эң жөнөкөй эле досуңузга же тууганыңызга намаздыкты үйрөтүп койдуңуз. Намаз окуганга сиз себепчи болдуңуз. 5 убакыт намазды мынантип окуйсуң деп бир сыйра үйрөтүп, мечитке алып келип, жумага алып келип отуруп, сиз ошого намаз окушуга себепчи болуп калдыңыз, үйрөттүңүз. Ошонун окуган намазы сиз өтүп кеткенден кийин дагы ошол жете берет да. Ошого хадисте келген аддалу алал хайри кафаилихи. Жакшылыкка далалат кылып койгон адам, жакшылыкты көрсөтүп, үйрөтүп койгон адам, ошол жакшылыкты жасаган адам сыяктуу эле дейт. Ошол жасаган адамга кандай сооп берилсе, ошонун өзү көрсөткөн, үйрөткөн адамга дагы жетип турат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, негизги максатыбыз ошол биз өткөндөн кийин артыбыздан дуа кыла турган перзенттерди, артыбыздан сооп жетип тура турган амалдарды калтырып кете турган болсок, иншаллах бул өтө чоң биздин өзүбүздүн жетишкендигибиз, ийгилигибиз деп билебиз да. Аллах таалам бардыгыбызга бекем иман, бекем ден соолук берсин, диндин кызматын кылыштыкка Аллах таалам бардыгыбызга тауфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.